Менин артында турган мекеме бул президенттик Акылман лицейи. Ошонун эле Акылман лицейинен бир азыраак дөңсөгө чыкканда мына бул жер. Бул жерде дарыгерлер айтып атат, жомоктогудай тездик менен салынды деп. Бул Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борбору бүгүндөн баштап ишке кирди. Бул жердин ачылышына дагы президент Садыр Жапаров катышат. Бир эле учурда өлкө аймагынан келген ошол ден соолугуна кам көрүүчү 100 баланы бир эле учурда тейлөөгө шарты бар. Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борбору 4 жаштан 16 жашка чейинки балдарды кабыл алып, жыл бою тейлейт. Бул жерде кургак учуктун жугуштуу эмес формасы жана өнөкөт өпкө оорусу менен жабыркаган балдар дарыланып, реабилитациядан өтүшөт. Бул борбордун эң негизги өзгөчөлүгү антибиотиксиз, деңиз климаты менен 5 мал витаминдүү азыктандырылган тамак менен, анан гимнастика менен. Бул жерде каралган спорт зал ичинде да, сыртында да, тренажерный зал, солевая шахта буюрса азыр ал ишке кире элек, но бүт баары здание болду. 3 айдын ичинде кирип калышыптыр. Президент кургак учукту дарылоо жана реабилитациялоо 3 айдан 12 айга чейинки убакытты талап кылгандыктан борбордо орто билим берүүчү мектеп иштеп, анда 7 мугалим балдарга негизги предметтер боюнча билим берип келгенин айтты. Бул балдардын окуусун үзгүлтүккө учуратпай улантуусуна, интеллектуалдык жана жактан өнүгүүсүнө жана тышкы дүйнө менен байланышта болуусуна мүмкүндүк берет. Билим берүү жана социалдаштыруу балдардын ооруларына карабастан өздөрүн коомдун бир бөлүгү катары сезүүсүнө жардам берүүчү маанилүү аспектилер экени белгилүү. Аталган борбор президенттик фонддон каражат бөлүп, 100 орунга ылайыкталып курулду. Мамлекет башчысы статистикалык маалыматтар боюнча акыркы 10 жылдын ичинде кургак учукка чалдыккандардын саны стабилдүү түрдө азайганын айтты. 2023 жылы кургак учуктун 4183 жаңы учуру катталган болсо, бул 2022 жылга салыштырмалуу 385 учурга аз болуп эсептелет. Кыргыз элдин тилеги Кудайыма жеткендей, Айкөлдөгү Манастын өзүңүзгө өткөндөй. Садыр Нуркожоевич, балдар үчүн кылган камкордугуңузга чоң рахмат, балдардын атынан. Президент Садыр Жапаров андан ары Чолпон Ата шаарындагы алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплексинин инфраструктурасын модернизациялоо иштери менен таанышты. Комплексте бир эле учурда 400 бала жайгаштырылса, азыр 800 бала бар. Бардык керектүү инфраструктура жаңыртылган. Жаңы эмеректер, ысык цех, медициналык блок үчүн жабдуулар сатылып алынган. Ошондой эле кызматкерлердин ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык шарттар түзүлдү. Биз азыр дээрлик 6 миллион долларга курулган Балчы шаарындагы Дордой балыкчы эт комбинатынын азыр даяр продукциялары коюлган жерге келдик. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде жергиликтүү эле ошо биздин өзүбүздүн мал жандыктардын эти, бодо малдардын. Бул болсо стейк экен. Бул жакта дагы атайын эттер жана бул жакта мондай колбасалары, котлет сырлары менен мына ушундай продукциялар даяр чыгарылып турат. Дегенсек, бул эт комбинат 3 миллион доллары Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан каржыланган болсо, ал эми 3 миллион долларын инвестор өзү каржылап, бүгүндөн баштап бул эт комбинат Кыргызстанды эт менен камсыздай баштады.
Азык-түлүк коопсуздугун жүргүзүүчүнүн эл аралык стандарттарына ылайык курулган Дордой балыкчы заводу сменасына 100 баш бодо малдын жана 1000 баш майда малдын этин иштете алат. Комбинаттын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 14 000 тонна продукцияны түзөт. 100дөн ашык адам жумуш менен камсыз болот. Ананда ар бир союлган бодо мал жандыктар тыкыр көзөмөлдөн өткөрүлөт. Трихиналы спорттон карайбыз этти малдын органдары. Эгерде таза болсо бул жактан мал дальше өтүп, печать басылып, сатууга уруксат берет. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө балыкчы шаарына эт комбинатынын ачылышы чыны менен колдоого аларлык жаңылык экенин белгиледи. Элибиздин көпчүлүк бөлүгү дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алектенет деп келгенибиз менен өндүргөн продукцияларыбыз чакан, аларды кайра иштетүүчү заводдордун саны чектелүү болуп, бул тармакты кластердик багытта өндүрүү жетишерлик колго алынбай келаткан эле. Буюрса, бул долбоор Кыргызстанда вертикалдуу интеграцияланган эт кластерин түзүү боюнча тармактык программанын ишке ашуусунун алгачкы кадамы болуп калмакчы. Эми Ысык көл, Нарын, Чүй областарындагы фермерлер Дордой балыкчы эт комбинатынын чийки зат менен камсыздары күтүлүүдө. Ананда мал чарбачылыгы менен алектенген жарандарга чоң түрткү болуп, мал багуунун мааниси артат. Бодо мал болобу, кой, эчки болобу, аларды чекене же дүңүнөн сатуудан сырткары кайра иштетүү менен өзүбүздөн эт өнүмдөрүн өндүрүүгө дагы багыт алабыз. Мында албетте өндүргөн продукцияларыбыздын ички рыноктон сырткары тышка сатуунун көлөмү дагы көбөйөт. Мындай ири ишканаларды ачып, эл турмушун жакшыртам, жумуш орундарын түзөм дегендер дайыма мамлекеттин колдоосунда болот. Өлкө экономикасына салым кошом деген Аскар Маткабылович Салымбеков сыяктуу ишкерлерге ар тараптан колдоо көрсөтүп келатабыз жана мындан ары дагы дайыма колдоого даярбыз. Анча-мынчалар буга чейин ишенбеген Кыргызстандагы ири долбоорлордун айрымдары жакында ачылуу алдында турса, кай биринде жумуш кайнап жүрүп жатканы, бири саналуу күндөрдөн соң баштала турганын сүйүнчү кылып көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Себеби жакында түштүк жолу ачылат. Түштүктөн 4 саатта балыкчыга кирип келсе болот. Балыкчыдан макмалды көздөй темир жол салынып баратат. Кудай буйрса, келечекте макмалга чейин жеткизип туруп, түндүк менен түштүгүбүздү темир жол менен дагы бириктиребиз. Жакын арада мына 10 чакты күндөн кийин Асман шаары салына баштайт. Тамчы аэропортуна чейин темир жол барат. Келечекте ал темир жол Каракол шаарына чейин жетет.